Чалбековна. 59 жаштамын. 3 жылдан бери ушундай кол өнөрчүлүк менен занимать этем. Буга чейин мен жолдошум менен 38 жыл чогуу жашадым. 4 балабыз бар. 2 кыз, 2 эркегиз. 20-жылы жолдошум каза болуп калды. Анан ошондон баштап өзүмө келе албай, ушундай өзүмдү таба албай калдым да. Мындай кандай десем, жүрөгүмдө дайыма өксүк болуп эле өзүмдү өзүм таба албай калдым. Анан өзүмдү издей баштадым. Не кылсам деп. Адам жашоосунда ар кандай окуяларга күбө болот. Бирде шаңдуу, бирде кайгы. Жоготуу деген жаман экен да, оор болот экен, көтөрүш кыйын экен. Мен кээде карап туруп ойлойм да, жана кишилер эмне үчүн жеңил алдырып коет өздөрүн. Эмнеге жана неме болуп калат десе, ошо оор жоготун көтөрө албаган киши ошондой болот экен да. Мен да ошондой акыбалга келдим. 2 жыл мен өзүмө келе албай койдум да. Бирок жан дүйнөсү чыгармачылыкка жакын адамдар гана кандай гана окуяларга кабылбасын, ошондон бир чыгарма жаратат эмеспи? Ичим эле, жүрөгүм эле ысып күйүп турат да. Кээде туруп алып эле түн ичинде басып кетем да, барып эле дарбазада келип калчудай болуп элечи, анан кайта өлүп калбады беле деп кайта келем да, ушундай акыбалга келдим. Анан мен ушуну жасагандан баштап оюмдун баары үй жака кетип, биягын мындай кылсам, тиягын тигиндей кылсам деп анан ошо немени ушактан таптым окшойт да. Дарика эжекебиз жан шеригин жоготуп, бирок ага болгон сүйүүсүнөн улам мына ушундай керемет белектерди жасап, азыркы учурда кичи бизнес ачып отурат. Бирдемке менен алектениш керек болду да. Үй бүлөлүк жашоону, үй бүлөлүк бири-бирине болгон сезимди ушундай жогору баалайм да, себеби биз ушундай жакшы жашадык эле. Анан ойлону ушундай бир жакшылыктарга бир белектерди жасасам деп, анан бул курчактарга өттүм да. Адегенде сиңдимдин кызынын узатуу тоюна кетти. Анан ошондон бири-биринен угушуп эле анан заказ бере башташты. Анан ошого карата жасап былтыр жакшы неме кылдым да. Биринен бири угат экен, мен реклама деле чыгарган жокмун, инстаграмга деле чыгарган жокмун. Анан ошо баягы биринен бири угуп, биринен бири жакшы минейналарын айтып, анан ошондон улам жасап калдым. Уламдан улам баягы адам чыгармачылыгычы, мындай кылсам, тигиндей кылсам деп баягы ар бир нерсеге издене баштайт экенсиң да, анан ошого жараша уламдан улам өзгөрө баштады. Албетте адамдын бала чактагы кыялдары чоңойгондо ишке ашат. Муну баарыбыз билебиз. Дарика эжекебиз бала чактан эле чыгармачылыкка жакын болуп, бала кезде өзү сезбесе да, бул өнөрдү азыркы учурда баштап отурат. Атам, энем балага аябай ушундай мээримдүү адамдар болгон да, бизге ушундай мээримин төгүп чоңойткон биздичи. Каалаган нерсебизди алып чоңойдук. Өзүбүзгө ылайыктуу нерсени таап берчи да, бизге керектүү нерсени. Мен ошо мезгилде эле неме баягы ал кезде фабричный болчу да, ошондон бир нерсе таап эле жакаларын сөгүп, кайта тигип эле апаман далай тиликчүмүн да. Бүтүн турган немени не кесесиң деп анан ушу дайыма ушундай кылчумун да. Моери туура эмес экен деп элечи. Сен фабриканын туура эмесин сен билдиңби деп анан мамашам бурушуп калат эле да. Негизи ушундайга жакын элем да. Анан баягы мектепте активистка болчумун. Анан мындай чыгармачыл бир нерселер болсо сразу жасаганга аракет кылчумун да. Бирок ал кезде советтер доору болуп, баланын талантына көп маани берилбей, партиянын кызыкчылыгы алдыга коюлган заман эле. Эгерде батыш өлкөлөрүндө талантка басым жасалса, Дарика эжекебиздин кол өнөрчүлүгү азыркы учурда чоң фабрикага айланып калса керек эле. Мен негизи университетти бүткөм. Механика, математиканы. Анан айылга жумушка бардык. Жолдошум ошол жака направление менен, илгери направление менен жибериш эмес беле. Анан Көкмойнок совхозуна бардык. Жолдошум бухгалтер болуп барды. Анан мен сайдикте иштеп калдым. Андан кийин мектепке кеттим. Анан ошо мектепте баягы сааттар тартышта кол эмгектен сабак берчүмүн балдарга, кыздар балдаргачы. Анан ошондо кыздарга выпечкаларды үйрөтүп,
ушундай бир нерселерди үйрөтүп ошо жаш кезимден башталган да. Атам күнүм, энем айым деп айтылат кыргызда. Ошол сыңарындай Дарыйка эжебизге да ата эненин тарбиясы өтө зор таасирин тийгизген. Алар өз доорунун интеллигенциясы болгон. Атам алдын ала сезген, алдын ала билген адам эле да. Кыздарыбыз көп да, 7 кыз 1 эркекпиз. Анан энем кечирээк төрөлдү да, анан жалаң кыздар элек. Анан ошондо тиги атабыз чогулуп баягы ушул заманда айтат эле да ошондо. Ушул заманда айткан киши болчу. Алдын ала айткан киши болчу да, анан бизге деген эртең менен туруп чай ичип неме кылганда эле анан мындай кылыш керек, сен мисалы үчүн өзүңөрчө частный магазин ачсаңар болот, столовый ачсаңар болот. Ошол кезде эле ушундайлар көп айтат эле да. Алдын ала биринчи жолу кооператив ачкан киши болгон атам. Ар бир нерсенин убакыт сааты бошуп жетилгенде гана ишке ашат эмеспи? Арадан көп жылдар акса дагы Дарыйка эже кол куушуруп отуруп калбастан аракет кылып, оригиналдуу белектерди тойлорго жасап отурган чагы. Биздин папа атабыз ар бир немеде подарка кылчу да. Ар бир нерседе ушундай сезимтал кишилер үй бүлөсүн, кыздарын, балдарын сүйүнткөндү жакшы көрчү. Анан дайыма подарка кылат эле да. Минтип айтчу да, баягы күндө колдонгон нерсени подарок этсең неме болот? Унутулуп калат, эске алынбайт. Анан оригинальный болсо, ал эсиңде калат дечи да. Ойлойм да, бул оригинальный да, мисалы үчүн алган киши дагы кубанат. Анан өзүң да баягы тааныш болгондон кийин барасың, көрөсүң, ошол жерде турганын көрүп өзүң да сүйүнөсүң да, турат депчи. Бунун бир жакшы жери, могу материалдын бир жакшы жери неме чаңбаса жууп койсо болот. Анан бул дайыма көз алдыңда турат да. Подарок эткен кишини, сага белек кылган кишини дайыма эстеп турасың да. Мисалы үчүн гүлдү алсак 2 жума, 1 жума чирип калып атпайбы. Анан тети кыздарга куклалар турат, сыйдилдиктер. Алар неме жатканга неметкен колдонсо да болот. Анан тиги кыздар өздөрү мисалы үчүн могу куклалардан заказ берип ойногонго алып кеткендер бар да. 83-жылы үйлөндүк, анан ушунча 38 жыл жашадык. Бири-бирибиздин кабагыбыздан эле мындай сезип турчубуз да. Аябай ушунчалык сезимтал адам болчу да, аяз атын аябай сыйлаган, урматтаган адам эле да. Ошол кишиден алган сүйүм, ошол кишиден алган сыйым, урматым мен кукла аркылуу, курчак аркылуу мен чагылдырып атам да. Урмат сыйымдычы. Мен ушу менен өзүмдү мындай жеңилдеп атам да ошону. Азыркы учурда Дарыйка эжебиз Кубантам деген ат менен өзүнүн уникалдуу коллекцияларын чыгарып отурат. Сизге ак жол каалайбыз.